Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, Талас тургундары, биздин Талас Жарнама YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен сиздерге Талас шаарынан сатка чыгып жаткан мынакей ушул жаңы салынган кирпичтен тамдын ичинде бардык шарты бар. Сотиги да аябай чоң экен, 15 сотикте. Мына ушул там сатка чыгып жатат. Мен сиздерге баарын тартып маалыматты берейин. Видеодон алыстабай, видеого лайк басып коюңуздар. Анда эмесе дареги мынакей ушул мен турган трасса туугандар ипподромдун көчөсү. Ушул трасса менен келатканда эле ипподромго жетпей сол жак бетте ушул тамды көрө аласыздар. Там издеп жүргөн бүгүн бир туугандар аябай көп болуп атат, бизге чалышып атат. Ошол туугандарыңыздарга дагы бул видеону көрүп калсаңыздар, жөнөтүп коюңуздар. Чынында эле туугандар, караңыздар, огороддун кенени 15 сотик, 17ге 90. 17ге 90 коро сарайлары бар. Мен сиздерге биринчи коро сарайын тартып берип коеюн. Сарайы 6га 11 болуп салынган экен. Экинчи кабаты менен чөп жыгыч сеновал менен скылаты бул жагында. Эки эшик кылып мал бакканга дагы коросу баары даяр. Бул эшиги туугандар очоккана тапчаңга дагы бир эшиги бар. Ал эми мен сиздерге азыр ушул конок эшигинен кирип үйдүн ичин баарын тартып берем. Мынакей бисмилла деп эле кирип келгенде бул жерде бут чечер экен. Эки эшик туугандар, үйгө кирүүчү эшик, ал эми сол жагында топкасы. Топкасынын дагы кафелденген дуалдары, полу. Бисмилла, кирдик туугандар үйгө. Үйгө киргенде эле прихожка, душ, туалет, санузел баары жакшы, өз-өзүнчө кылып жасалган экен. Туалети. Бул жагында душеваясы. Потологу аябай дуал бийик үй экен. Сол жагында залы. Залдын потологторун өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жакшы натяжной потолок, гүлдүү кылып дизайн чыгарган экен, короп болуп жасалып, дуаллары обойго даярдап койгон экен. Кааласаңыздар обой кыласыздар, кааласаңыздар өзүңүздөргө жаккандай кылып краска менен же болбосо декоративный кылсаңыздар да болот. Андан кийин прихожкадан киргенде чоң холл. Холдун да потологун маани берип коюңуздар. Короп кылып жазап, түндүк кылып, ушундай тоголоктон атайын кооз кылып, потологун баарын гипсокартондон жабыштырып койгон. Ушуга бир аз дагы жумушу бар экен. Шпаклевка тартып, ортосуна натяжной потологтон тартып койсоңуздар, холдун дагы дизайн аябай жакшы чыгарган экен. Холдунда кененин караңыздар, жерлерин баары жакшы кымбат паркеттерден койгон экен. Эшиктеринде айтып атат, украинский жакшы оригинал эшиктерден койгонбуз дейт. Холдон кийин сол жака бир уктоочу бөлмө ата-энелердин потологторуна дагы ушундай жээктерине гүлдүү узорлордон коюп, кооз кылып жазаткан экен. Бул жагын атайын дышуши кылып, жакшы кылып шыбап туруп актап койгон экен. Андан кийин дагы коридор менен оң жагында бир балдардын уктай турган бөлмөсү. Бул жагында потологун сафиттерге бардык тешиктерин орун калтырып, короп кылып жазап, гипсокартон баары жабыштырылган. Болгону бул жерге шпаклевка тартып, красить коюш керек. Дуалына шпаклевка тартылган, тегиз обойго даяр. Бул эшикти жана мен айтып кеткендей эле очокканага, тапчаңга чыга турган эшиги. Үйдүн жалпы размери аянты туугандар 12,5-10 экен, жакында эле бүткөн, жаңы салынган үй. Ушундай жаңы салынган үйдү көбүнчө издешип атат. Ушу үйдү да келип көрүңүздөр туугандар. Баасын $80,000 беребиз деп атат. Өзүңүздөр келип үйдү жактырсаңыздар, келишип көрөсүздөр. Видеого лайк басып коюңуздар. Келерки чыгарышка чейин сак саламатта туруңуздар.